Assalamu alaikum agayın. Mana Kutman taң barыңыздарға. Адаттағыдай күзді қоңыр күз таң сүре шығып келіп, mana Сейілбақтан репортаж беріп атабыз дейлі. Күні кеше ушу Берлиндегі Рахман Чоңбаш дейм, мына биздин бүгүнкү күндөгү номер 1 душманыбыз Рахман, ал тажик эл эмес. Рахман деген бизге өткөн жылы мен барып өз көзүм менен көргөнмүн, кыргын салып бейпил жаткан элди, бейкут жаткан элди тебелеп тепсеп, анан улуу үркүндүн 1916 жылы болгон улуу үркүндүн бир варианты болгон. Ошол Рахман өз жарандарынан, өз тажик туугандарынан Берлиндин, Европанын чоң ортосунда жумуртка менен таяк жеп атат, шерменде болуп. Бул өзү чоң дүйнөдөгү диктатор мыкаачы деп кыйкырып атышат. Эми ошол дүйнөдөгү бардык мына адамзат, бардык адамзат азыр дүйнөдөгү жакшылыкка умтулуп, биригүүнүн жолунда интеграция дейт. Эми жалпылаштыруу, ааламдаштыруу деген албетте улут болуп сакталышы керек. Бирок адамдар бүткүл дүйнө эсине келип жакындашуунун мезгили жүрүп атат чындыгында. Ушундай кездерде мынандай диктаторлугу далилденип, ошол Европада чоң ортосунда токмок жеп аткан Рахмондон сабак алышыбыз керек. Биздин кыргыз бийлиги сабак алыш керек. Биз азыр деле коогалы күндөрдө жашап атабыз. Мына кече митинг жөнүндө, өзгөндө митинг, айылдарда митингди тыйыптыр деп интернетте бардыгы сүйлөп атат. Эми ушул 5-10 байбиче сүйлөп койсо, ошолордун оосун жабыш үчүн митингке тыйым салуу. Эми кыргыздын оосун жаба албайт деп мен айтып эле келатам. Бул кыргыз өз сөз баккан эл. Мына көчөдө азыр эле келатсаң эле саясатты айтат. Эми 30 жылда биздин эл ушундай болуп калды да. Ушундай бийликтин сенімсіздігінен, бийликтин ашмалтайлығынан, анан мыйзамды бийлик сактабагандыктан ушул кейипке келген кыргыз. Мына 30 жылдык. Мына көчөгө эле сотторду, прокурорлордун жазап атканын карагылачы азыр. Эмнени бияктан камап, бияктан тыйып атат. Ой, бияктан тыйып президент өзү өрт өчүргүчтөй болуп чуркап жүрөт деп айтып атабыз. Эми бияктан ушуну жазап аткандан кийин, прокурор, сот ушуну жазап аткандан кийин бийликке кыргыз элинин сеними таптакыр кеткен. Ошон үчүн ал камоодон эмес, аны жабуудан, митингди токтотуудан эмес, алдыга жылуудан, жол издөөдөн жакшылыкты күтүш керек. Ошол жакка жылыш керек алдыга. Поездди алдыга айдаш керек. Машинаны алдыга айдаш керек. Турмуш жакшырса, бийлик башындагылар мыйзамды бекем кармап турса, эл өзүнөн өзү тартипке келет. Улуу Айтматов айткандай, ал президент элдин туткасы, эл ошого карап түстөнөт деп атат. Бийлик башындагылар ошол президентке, анын жан жөкөрлөрүнө, министрлерге, сот, прокурорлорго карап өзүнөн өзү бат эле түстөлүп калат. Шуну ойлош керек. Анан эле бир кокустук болсо эле ошону барып эле бир сүйлөп койсо эле тыя берген. Рахмоновдун кейпин кийип калбашыбыз керек туугандар. Мына мындан өткөн шылдың, мындан өткөн ыза, мындан өткөн кордук барбы? Мына өз жарандарынан тажиктерден токмок жеп атат, жумуртка менен балжаалап, орой айтканда. Эми ушундай таң сүрүп келатканда жакшы сөз, жакшы ойлор, мына чыгармачыл адам болгондон кийин ойлорун, кыялдарың алып учат, жакшылыкты көрсөк дейсиң. Анан негедир мен азыр эки акындын ырлары эсиме келип атат. Мен көп ырларды кыргыз поэзиясынын классикалык деген деңгээлдеги ырларын жатка билем. Өзү ошондой бир жаман өнөрүм бар. Көңүлүм чалкып, ошо бир нерсени жакшы бир жакшылык шаандарды ойлоп көңүлүм көтөргүм келет да. Анан эмне дейсиң? Бул күндөр өтөт, кетет. Мынабу бактар ушу жөнүндө улуу биздин мыкты акындар ыр жазды да. Маселен азыр эсиме келип турганы мына Сүйүнбай Эралиевдин 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат. Анда да бишшең адамдар карабас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүлөр болот ушундай.
ушинтип жерге жаз келип ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар желгеңир кала шуудурап турар ушинтип. Биз жокпуз, атиң бир гана. Мына бактар калат, жер калат, эл калат, суу калат, биз жокпуз. Ошол көңүлдү айтып атат, улуу өмүрдү айтып атат. Андан кийин Жолон акенин, Жолон Мамытовдун бири эске түшөт. Канбай калгам мен табихат ойнуна, арыстанбап кетем сенин койнуңа, жаңгак терем суудан